Жамгыр көп жасам, үстүнөн анча-мынча суу агат. Даже продукталарыбыз ham калбай калды, ошо продукталарга. Мына үй ошо плита менен эле жашайбыз, ошо ысса ысыйт. Мен ишиме узак, түнү кетем, ишиме кээде машина жок, пешком барып. Мен жашап аткан үйдүн данный время капатасы ушундай. Сен чоңойгондо ким болгоң келет? Доктор. Доктор? Кандай доктор? Классовет. Булар мектеп турат, эми көчүп кетпесе эле болот эми. Армияда. Армияда чегараны коргойсуңбу? Баткенди коргойсуңбу? Jamendo.com. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Benim аты жөнүм Кадыржан Азизбек болот. 1991 жылы ушуна Ош областы Телекен айылында жашайм, Кара-Суу районунда бараштуу. Ушуна 6 балам бар. Урматтуу кыргыз элим, жашоо шартыбыз ушундай татаалыраак болуп турат. Учурда жалгыз иштейм, үй бүлөнү багып, ооруп, грип болуп, анан кийин кичине белдерим ооруп, ошентип азыр ишке дагы чыкпай. Даже продукталарыбыз ham калбай калды, ошо продукталарга дагы кичине аракет кылайын десем ошо болбой атат. Өзүңүздөр туура түшүнүп, туура чечим чыгарасыздар деген ойдомун. Эми бала чака дагы жашыраак, эми мисалы чоңойуп алсам дагы өзүмө өзү болот. Буларды пособияга дагы чыгара элекмин. Ошолордун дагы Пособияга эмнеге чыгара элексиз? пособияга эми документ жок. Булар дагы Сизде паспорт барбы? менде бар. Балдарыңыздын көлүктөрү барбы? Көлүктөрү бары бар, жогу бар. Ар кандай экөө окуйт мектепте, калгандары окубайт. Бирөө садикка, нөлөй класс. Ошентип жашаган үйдүн условиясын көрдүңөр. Эми ушагына деле Кудайга шүгүр эметип жашап атабыз. Эми акыркы учурда ушундай кичине ооруп, кыйналып, ушундай касал болуп калдым. Эми ишке да чыга албай. Жашоо тиричилик ушундай болуп калды. Өзүңүз эмне иш кыласыз? Ишиңиз тууралуу айта кетсеңиз. Мен базарда иштейм, Тешташта иштейм. Жүк түшүрүп, ошо жүктөр ташып, ошентип көртүрлүктө. Ишиңизде болжолду күнүнө канча сомдон Эми табыла аласыз? азыр кышында иш жок, 1000 сом, 1,5 сом ашып кетсе, 1000 сом, 1,5 сом болбосо 500 сом, 1000 сом эми ол жеп ичкенден ашпайт. Мен ишиме узак, түнү кетем, ишиме кээде машина жок, пешком барып, попутный машина, таксилер болсо болуп, болбосо жок, ошентип деп күн кечирип атам эми. Jamendo.com. Эми Кудай насип кылса баары жакшы болот деген ниеттелебиз. Кудай насип кылса жакшы болуп калар бар жок. Ошо эл журтун көп түкүрсө көл болот деген сөз бар. Эми сиздерден кайрылып суранып кетер элем. Аргасыздан ушундай жолу, ушундай кайрымдуулук жолго барып атабыз. Эми туура түшүнөсүздөр. Колуңуздардан келишинче бир жардам кыласыздар деген ойдомун. Ошо балдарым менен эптеп күн кечирип. Балдарыңызды тааныштырсаңыз эгер макул болсоңуз, өзүңүз каршы болбосоңуз. Бул Ислам 6 класста окуйт. Бул Сырга 4 класста. Бул Бек 5 класс. Бек болсун 2 класс. Сабина неле. Азыр сиз экөө эле окуйт дедиңиз го. Булар барбай атат да, окуй ошочо. Эмнеге? Эми ооруп, Тез эле ооруп анан калат. кийин Дарыга акчасы жок. дарыга акча жок Жетпей болуп калат. Же нанга же дары дармекке жетиштирбей калабыз. Анан дагы бир кызыбыз бар дедиңиз. Ол тууганыбыз бар эле ошол жакта кетти. Апам колунда. Ал кызыңыз канчанчысы? Ол биринчи класс, азыр бияктан жок. Биринчи Тайнесине алып барып келди. Кече 2 күн, 3 күн болду алып барып келгеним. Сиздин атыңыз ким эне? Мен апам болот. Мен бул ушул чоң балам Азиз Кадыржан уулу Азизди апасы балам. Şu ayalda alıp 4, 5
балдары bilen özü tirelik kılıp bakıp atat. Mana. Bizde şöyle bizge şu главный үй кылып берсек болду эле деп. Азыр бул Кыйналып атасы. бул бөлмөңүздөр жашап аткан үйүңүздөр Мына үй ушу плита менен эле жашайбыз, ушу ысса ысыйт, суу септишкой ушундай суук. ушу 5-6 бала менен батасыздар. 5-6 бала менен жашашкандай болуп атат. Кээде үйгө тыгылып калабыз кээде. Булар мектеп турат эми көчүп кетпесе эле болуп атат эми. Мына кыштан чыгып атат. Жаратка кетти ушу. Жазга мектеп лай тебелек болсо стройка башташыбыз керек. Свет өчкөнлөр күндөр болот. Свет өчкөндө вообще эле үй муздап калат, балам тоңуп калат. Ошого бир плита менен болбойт экен, печкага кура албайбыз. Жок, печкага. Ошо уларам тыгылып жашайбыз ушинтип. Жатканда эми батпай зорго жатабыз. Нары баары болуп. Сен атың ким экен? Сырға. Сырга чоңойгондо ким болгуң келет? Илса. Илиса. Азыр канчада окуйсуң? 5. 5те окуйсуң? Кайсы мектепте окуйсуң? Кенжеқол. Кенжеголу мектебинде. Милиция болуш үчүн эмне кылыш керек экен? Жакшы окуш керек экен? Жакшы окуйсуңбу? Чоңойгондо жакшы иштеп, атаңга жакшы үй салып бересиңби? Азыркы жашооңор кандай болуп атат? Қиналып. Güzel Тамаран түтү иштейт. Базарда иштейт. Сен атың ким экен? Денислам. Денислам. Сен канчада окуйсуң? 6-да. 6-да. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Илса. Сен да милиция болгуң келет. Ой азамат. Өкүң ортең милиция болуп турбайсыңар анда? Сен атың ким? Сабина. Ким? Сабина. Сабина? Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Доктор. Доктор? Кандай доктор? Укросаят. Укросаят. Анда сен чоңойгондо атаңы дарылашың керек экен, э? Атаңы, апаңы, чоң энеңи, Ошондой доктор боласың, а? Сен атың ким? Бек болсын. Бек болсун. Канчада окуйсуң? 2. 2де. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Солдат. Солдат болгуң келеби сен? Каерде иштейсиң солдат болуп? Армияда. Армияда чек араны коргойсуңбу? Баткенди коргойсуңбу? Малыл азамат. Азыр Баткенди коргоп сен чоң эр азамат болуш үчүн сага эмне керек? Окуу. Окуу, дагы, Билим. дагы, жакшы жашоо, жардам. Mına biz yaşatan üydün danlı üreme kapatası şunday. Üy sağlık bölüm çıkay desek çekimiz yok, cerimiz ham yok, dokument ham yok bunday. Bu uyda cer apama karaştı. Bizge bir yerden bana tiyişi işte kesip yok. Benim üremini vaktuluyla yaşatamda. Ulan endi kolunuzlardan gelse bir çekke hayta yerge jardam bersеңizdер, аны өзүңүз эптеп, Кудай насип кылганча аракет кылып салууга тилек. Мына эптебде көчөйүн деп турат. Мына үйдүн акыбалы жамгыр көп жаасам үстүнөн анча-мынча суу агат. Мына эшиктердин акыбалы ушундай. Аке, бул үй канчанчы жылдар салынган? Бул үйгө салган айтпасам бир 20 жылга жакын болгон окшойт, 15 жылдан ашты да. Мен үкам 2004-жылкы ошо төрөлгөндө салынган да, ошондо канча жыл болду. Ошодон бери бар да. Ошодон бери өгөй атам бар эле, ошо бармамда салып койгон элек, таш менен эптеп күбөлөгө аралаштырып. Аны эми эптеп жашап атабыз, ушагына Кудайга шүгүр. Бул жерлер меники эмес ачыгы. Мен өзүм жерим болсо мындай элге кайрылуу жасабайт деле болчумун. Ишенсеңиздер, ишениңиздер, бир Алла билет чын сүйлөп атканымы. Анан ишенбей алдып атат, андай мындай мошенник деп жалган мындай жаман ой ниетке барсаңыздар, анда өзүңүздөр билиңиздер. Өзүңүздөр Аллага ыраазы чыгуу үчүн көңүлүңүздөрдө болсо которосуздар, болбосо өзүңүздөр билесиздер. Которбосоңуздар деле ыраазымын. Таратып группа досторуңузга, тууган урук тааныш билиштериңизге жөнөтүп койсоңуздар, şu videonu şuga muhtaç bolup tartıp çıgarattık da şu video yaşa şart şunday.
Mına үйдün kapatası ушундай. Бул үйдө билбейм азыркы заманда мындай малына сарай салсам мындан жакшыраак салат деген ойдомун эми. Мен де жокчулук мал, жокчулук жашоо пешенеме жазылган экен, эми ушундай айла жок. Кудайга шүгүр деп жашап атам ушунусун эми.